Бир маал жана баласы мама негр деди да. Анан мен карап коем, что-то негр көрүнбөйт. Кечинде эшек арабаны кошуп алып туруп колхоздун чөбүн урдаганга барасың да. Ыйлап жүгүрүп келдим. Баймет эке деп. Бакыттуу негрлер көтөрүп кетти. Мен воиндун баласымын. Ла. Чоң койлор келгенде мени урушуп кубалап жиберет. Мен ыйлаган бойдон кетем. Атаман болсом керек да мага мындай эме кылчу эмес эч ким керек. Кээде мындай тиктоолорго кубалап чыгып кетесиң да. Анан түшө албай отурасың да. Биздин мугалимдер сабачы да аябай. Действительно указкалар менен сабач. Этот день победы порохом пропах. Это радость со слезами на глазах. Биз таластар өзү мактабы жакшы көрөбүз го. Мактап койсо, жакшы сөз айтып койсо, эртесин ушундай окуп келесиң да. Чыңгыз акем, Чолпонбай акем, Манас бабабыз таласта жерлеген. Ну чё ты еще силерде барбы десең эле болду эми турат. Биз азиаттар чыгып шүмүрөй биянда турабыз сигарет чегип. Алар болсо ичинде отуруп алып сигарет чегишет. Ушундай тепсем жана баягы здоровый качып жүр да Мурат Алиев не трогай деп. Мен анан чын өзүңүз коруп баргансыз болду. Менде экөө келет. Мен эки бөлүп солу. Носки жок, занайлак бул Москва тебе. Там брат встречает. Жамбылдын Тарастын губернатору келип, Жамбыл областын. Жана платинага божий тиктирип, ичине стол накрывать этип, бүт жетекчилер менен мени күтүп атыптыр. Көтөрүп мен доскага урчу да. Ошого болушуп тура калчыппыз кээде. Саламатсыздар урматтуу жалпы Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн өзгөчө берүү даярдап атабыз. Бул Сокол Медиа менен жаратылышта берүүсү. Биздин бүгүнкү алгачкы коноогубуз Жогорку Кеңештин ишеним фракциясынын депутаты Мураталиев Марат Молдонович болду. Саламатсызбы? Саламатчы. Биз эми ушул баягы Сокол Медиа менен жаратылышта деген берүү болгон соң биз жаратылышта сиз менен маек кылсак, маек кенен форматта болот. Баарын ачык сүйлөшөбүз буюрса. Даярбыз да. Даярбыз. Анда биз жаратылыштан маек алганга кеттик. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз мына ушул Марат агай менен интервью алуу үчүн кооз жаратылышка керемет мына көрүнүшкө келдик. Буюрса бүгүн керемет маек курабыз деп ишенип турабыз. Алгач агай ушул жерге сизге кандай? Маанаңыз кандай болот бул жерди көрүп? Эми биздин Кыргыздын ар бир коктусуна кирсең өзүнчө бир ажайып керемет жерлер да. Аны берди, конечно, приятно бүгүн чакырдыңар келип. Бул силердин азыр съемкаңар бир жагы природа отуруп эс алып кетебиз бүгүн. Экинчи жагы муну азыр көрсөтсөңөр бул туризмди өнүктүрүүгө да чоң өбөлгө түзүлөт. Азыр көрүп атабыз мынакей. Өкмөт тараптан асфальт жолдор келип калыптыр уже бияка чейин. Ушуну ар бир коктун башына алып барып койсо жолдорду. Анан азыр көрөт кейпингтерди салышып атат. Биздин кыргыздар мыкты өзү. Бирдегени көрсө батыл өздөштүрүп кетип ушулардын баары салынса жакшы туризм болот дейм. Агай баягы ушул кыргыз негизи жаштайынан баштап эле тоодо көп жүрөт да, бала кезден баштапчы. Ушул тоолорду көрүп баягы бала кез эске түштү? Конечно, эске түшөт да. Азыр бала кез биздики башкача өткөн да, биз эми союздун балдарыбыз да. Мен 1967-жылы туулдум. Ошо Кара-Бурада, азыркы Айтматов району, биздин мурун Грозный айыл деп койчу, Заманбаев айылы. Ошол айылда туулганда, ошол жерде эле чоңойдум мен, таласта эле өстүм өзү негизи. Эми ошо кичинекейбиз, мен атам ошол кезде кой бакчы, чабандын баласы болгом. Анан жайлоого барчык. Эми мен көп барбай калдым, мен байкелерим бар жайлоодо чоңоюшту. Мен бир кыштоолордо болуп калдым, элес буласы эсимде. Анан кийин алар уже пенсияга чыкты. Анан мен апам Түштүктүн кызы Жалал-Абадтан. Ошо атам ошо согушка чейин Жалал-Абадта, Хрущевта, жана Мадумаровдун айылы бар го, Хрущев деген. Ошо Хрущевта директор школы болуп жүргөн, апам үйлөнгөн экен. Апам Жалал-Абадтын жидесинен болот. Ошо алар булар тамакка жакшы да. Өз апам
биштин кичинекейибиздин анан ушундай болчу да, идеальный болчу. Жана капуста, соленья, бүт варенье дегендердин баары погребке салып, картошка, гүлдөрдү экчи. Азыр менин келинчегимде көп эгет кайненесине бул гүлдөрдү. Гүлдөрдү экчи, анан ушундай укмуш тамактарды бышырчу да. Ошол кезде бизде айылда, сурап атпайсыңбы, 3-4 эле кыргыз үй бар болчу. Кыргыздар жашачу да, калган баары орус, түрк, күрд, карачай, чечен, Грозный интернациональный айыл болчу Союздун. Анан кийин тарап кетишти да. А жерде жанагындай азыркыдай тууган, туушкан деген жок. Улица, квартал болуп. Ушундай болуп, мушташып кетсек де квартал болуп мушташчык. Эми бир тууган болчу да жерде. Анан улица болуп. Анда орустар көп болчу. Башкача жашоо болчу да, анда как-то интересный болчу. Пряткилерди ойноп, кечинде жана рекинбечик деп коет го кыргыздар. Анан кирип алып, айылда үйлөр, анан бүт жуңгуле болчу биздин айылдар. Огороддордун баары токой, бир көчөдөн бир көчө көрүнчү эмес, азыр баары голый болуп калды го. Эми кайра восстановление келип атат ошолор, алма бактарды эгишип ушундай укмуш болчу. Анан ошо бизде Союздун абагында жана кыркым деп коет, кой кыркат да бир ай. Майдын башынан майдын аягына чейин. Анан майдын аягы уже июнда чабандар жайлоого көчүп кетишет. Ошол кезде мен 6 жашыман баштап кыркымда иштедим. Эми апам повар мени киргизип коет, Канал аке деген ветврач бар болчу. Чоң койлор келгенде мени урушуп кубалап жиберет, мен ыйлаган бойдон кетем. Жанагы мындай койлорду иштей бер деп кайра эртесин алып келет жумушка. Эми 6 жашарсың, кичинекей баласың, 6 жашта балдар иштей албайт да, мен таң калам да азыр. Ушунда мен 6 жашта экенмин. Ушунда 55 сом кубке, анан кийин 6-7 класс болгондо кой сорт деп коет, кой сорттойсуң. Ошого иштегенде айда 70 сом, анан жүн сорт дейт, жүн сортто уже 90-100 сомго чейин айлык аласың да бир айда. Ошондо мен 6 жашымда биз үйгө бир сервант алганбыз, эжем экөөбүз иштеп. Меники 55 сом, аныкы, по-моему, 70 сом. Ошого бир сервант келген, даже сервант кийин жок болду, азыр деле турат бишкек, по-моему, үйдө. Биринчи айлык алган нерсе. Биринчи айлык алганбыз, үйгө сервант алганбыз. Апам телевизор, анда телевизор деген жок болчу, бир эле бет маңында жетпече деген бар болчу, клисак деп койчу. Атыш менен бурап койгон, Жанагы эмес менен эле, жанагы эске каратып. Ошонун үйүнө барып жанагы 17 мгновений весны деген кинону көрчүк да, бүт соседтер чогулду. Бир эле ошол жана кийин акырын баары ала баштады да. Анан бизде эмне мектеп башталды. Мектепте ал строгий болчу, уже 3-4 класстан баштап эле үйдө бир 10-15 кой бар, атам уй бар. Кечинде мектептен эртең менен барасың, түштө келесиң, балды жайгарасың, окторун тазалайсың, баарын как положено. Анан кеттиң күрөшкө. Агай, ушундан сөзүңүздү билечи. Биринчи класска барган күнүңүз эсиңиздеби? Биринчи класска барган күнүм мындай эсимде деле эмес, ал төгүн эсимден чыгып калды уже. Но приятный ощущение болгон да. Ал убакта силер азыр балдарга тим эле американский ботостор алып өтпөйсүңөр. Биз биринчи класска барганда жаңы керзовый өтүк, туфли алып берет сентябрда. Анан бүттү. Ал кезде тамеки, колхозто чабандар, январда отчетный выборный собраниялар болчу да, ошондо аталарыбыз жанагындай айлык алчу көп. Анан барып керзовый өтүк сатып берет жаңы. Үстүңө пальто, тумак. Керзовый өтүк 1 жылга чыдачу эмес. Муз тебесиң, могу жерлери айрылат, анда майламай деген жок. Ал кезде биздин убакта көчөдө асфальттын үстүндө кар жаат, асфальттын үстүндө хоккей ойночук. Керзовый өтүк, жана жыгач шайба, атаң жаза берген клюшкалар. Анан кийин мен 2 байкем тең Москвада окуп калды академияда. Уже 6-7 класстарда. Мен айылда эң биринчи андай современный клюшка, пластмассу жана резиновый шайба, ботинке менен коньки азыр бар го тепжү. Ошондой конькилерди эң биринчилерден болуп мен тепкем. Баймет байке Москвадан келген сема то клюшка, то боксерские перчатки. Ушундайларды алып келип берчү да. Анан билесиң, эми айылда айдатпайм ошо. Эртең менен барасың, школдон келесиң, мал жайгарасың, тренировка саат 4-тө келесиң да, малдарды чөйүн салып берип коюп, анан кечинде эшек арабаны кошуп алып туруп колхоздун чөйүн урдаганга барасың да. Эми анда бүт эле ошондой. Сиз урдадыңыз беле? Жок, эми аны элдин баары эле алчу да эми азыр. Мындай айтканда урдайсың, атак бүт барчы. Барганда анда колхоз ушундай кылчу болуш керек да ошол кезде. Элге да жеткизип жанагы готовить этет. Анан охранникти атамдар сүйлөшүп коюп, бир жумучуп койду, бир күнү кубалайт, качасың эшектер менен. Эшек араба меники. Анан жүктөмөн лайда сүйрөп келесиң жанагы. Анан ойлосоң пот такой. Кечинде келип ошо кийим менен жатасың, анан түшүрүп кой. Эртең менен туруп башың устак суганда үйдө жок да условия жанагындай. Азыркыдай, азыр айда жашоо. Душ, Душ, пуш деген. Анан эмеге кичине сууду жылымтып жуунуп анан
школды келсе чаштар узун болчу, мода болчу анда. Барганча чаштарың шагыраак мус болуп школго барасың. Анан ал жерден бирдеке деп койсом, ал жерде шок балдар да болот. Мен ал классымда шок болчумун, жакшы окучумун. Тренировкаларга барчумун постоянно. Атаман Эми атаман деген болчумун, наверное, атаман болсом керек да мага мындай эме кылчу эмес керек. Анан кээ бир балдар менен атаандаш сабак окуйсуң. Атаандаш сен күрөштөргө барасың, башка секцияларга барасың. Анда бүт бар болчу. Күрөш, бокс баары бар болчу да. Каалаганың бар занимация өтө бересиң. Бизде греко-римский күрөш болчу, бизден да көптөр чыкты, мастер спорта, кийин аягына чейин кеткендер, биз окуп кеттик. Ушундай, мындай кызык болчу да, тоодо азыр көрүп атпайсың кандай природа. Тоолорго чыкканда аттар менен чыкчык, охотага чыкчык. Кичинекей кезиштен тоодо жүрчүк. Кийин мен байкем 80-жылдары Коксай деген айылга главный ветврач болуп келди, Москвадан академияны бүтүп. Анан барганда жөнөт берип коет бизге ат-баттарды. Кетебиз, жаш 7-8 класстын балдарыбыз. Тоого барып, мынтал охотага чыгып, кээде мындай тик тоолорго кубалап чыгып кетесиң да. Анан түшө албай отурасың да. Коркуп кайра. Кантип түшөм, анан союнуп. Кышында чыгып кетесиң да. Кээ бир балдар бар, чабан балдар да, ошо тоодо жүрүп таза бышып калганда. Алар жанагы кар, эки эменин ортосунда көп кар бар жерге жана мынтыктардын үстүнө отуруп алып кетет да. Аркасынан сен да кетесиң мынтыкка минип алыпчы. Анан келип токтоп жеме эме мынтыкты көтөрсөң тормоз берет да. Өзүм көп темелер бар да, тоодо жүргөн технологиялар. Ушундай кызык немелер болгон, конечно, азыр биздики карачмын природа. Азыр бул мектеп убактагы кез айталычы. Ошол убакта биринчи күн 5 алганыңыз эсиңизде? 5 баарыбыз үчүн маанилүү болчу. Классташтардын көзүнчө авторитет 5 көп алчумун мен, постоянно 5 менин постоянно эле 5тер келчү, көп 4, 5. Анан баягы кээ бир мугалимдер менен ал кезде биздин мугалимдер сабачы да аябай. Действительно указкалар менен сабачы. Анан кээде отбор берип койсоң, мен дайыма отбор берчүмүн, коркчу эмесмин. Анан чыгып кетемин сабактан. Обязательно 3 коюп коет да мен. Хотя я вот этот предмет знаю. Анан кийин бизден бир классташым бар, Женчороев, Жеңиш деген, Женчороев Мирлан бар го, депутат. Ошол экөөбүз классташ, экөөбүз чыгып постоянно. Кээ бир балдар бар, бир классташым бар, тамашалай берем, ушу сени алынбай агай сабап жүрүп сал. Мындайраак кылып койду. Аны деме көтөрүп алып доскага урчу да. Ошого болушуп тура калчу кээде. Эмне ура салды? Бизге келип атырлат, чыгып кетесиң. Бирок агай ал убакта баягы ата-энелерге барып ой, ата-энеңе барып айтсаң, ата-энең келип сени урушат да. Ошол агайың туура кылат, ал билимдүү, сен билбейсиң, сен бейбассың деп. Сага келчү эмес ата-энең сабак болгондо деп. Тиги жана мен айттым келтек жеген баланы. Анан атасы да мугалим болчу. Аксакал мугалим болчу. Атасы басып келчү эмес баласын урганда. Не было такого. Кеп урганда эмес, ошончо ушундай сабактарды берчү эле да ошондо. Окуайм деген балдар окучу. Тарбия ушундай жана эжекелер мен кайтыш болуп кетти ал эжекелердин баары. Айнанайын деп башыңан сылап, эми биз жана воин балдарбыз да, бейбашараак балдар. Бизди сылап, сыйпап, эме болганда ушул эжекени уят кылмай өзүң мактаса, барып биз таластар өзү мактап жакшы көрөбүз го. Мактап койсо бар, жакшы сөз айтып койсо, эртесин ушундай окуп келесиң да. Ей приятно, и тебе хорошо. Даже кээ бир эжекелер ушундай эжекелердин сабагында. Вообще двоечник, эчтеке чабан балдар бар да. Ошолор баары жаттап келчи да, айтып берчи да. Ушундай берчи эле да сабакты. Азыр деле мугалимдер берип атат, но көрбөйсүң азыр. Биз мугалимдердин да баркын кетирип атабыз. Ата-энелер барып. Они тоже иногда неправильно делают. Эки жакта тең бар да. Анан азыр ал кезде Союздун убагында мугалимдердин айлыгы жетчү өзүнө. Билимди берчү жүрөгү менен. Анан жана балдарда окуганда бизге деле жана кийим кече тамак аш деген үйүңдө кенем болчу. Мисалы үчүн бир койдун тушасы апам менен барчымын мен жана складка колхозун жастырып алат 12 сом. И то айлыга. Айдан кармаганда берип коет. Он чоң семиз аппак. Семиз койдун 12 сом. Это доступно было всем. Ким алам десе барып колхозун жастырып алчу башкармага келип. Ушундай болчу да мындай. Азыр билбейм, азыр вроде и все есть, баары кетип баратат технологиялар. Балдар деле вроде акылдуу. Агай, баягы мектеп кездечи. Мектептеги куракта алгачкы сүйүүлөр болот го. Азыр мен баягы алгачкы сүйүүңүздү сурап коеюн. Жеңем деле урушпаса керек эми. Жеңем деле урушмак эле. Алгач сүйүүлөр билбейм. Кат жазган күндөр болду эле. Кат жазган. Биздики менде көбүнчө биз жана бир 7-8 класска чейин мы спортом занимались. Жана кыстарга кат жазганга деле убакыт жок болчу анда. Иштейсиң, үйгө келесиң, бошобойсуң. Анан уже там 8-9 класста мындай
дуруш этип жүрдүк болуш керек. Ал кезде эле айтпайм, орус кыздары көп болчу. Ошолор менен общение кылчу. Сиздердин убакта телефон жок болуш да эми баягы. Биздин убакта силердикиндей только баягы кат менен эле записка жазып жүрсөң болот. Болгон болуш керек, я не помню уже. Адам бери канча уже 40 жыл өтүптүр биздин. Мына быйыл 40 жыл болду. Бүткөнүмө. Анын өзүм классымда кыздардан болгон болуш керек бирөө, аны корккондо эмне. Мен бүт эле подружка болуп жүрбөчүмүн. Мен азыр деле барым мен как мен общительныймын да. Каткырып күлүп жүрө бересиң. Агай, мен азыр сиз менен маек куруп бир нерсени байкадым. Сиздин баягы мүнөзүңүз баягы ойлонбой туруп тарс эле жүргөн экен да. Бул мындай талаский дух деп коет го, ошондойбу? Мен билбейм талас. Эми ушундай талаский дух, анан таластын өпкөсү дей бересиң. Таластын эли эң жакшы эл. Боорукер, патриот. Мен билем да, меймандос. Биз кичине тилибиз ушундай да. Биз грубиян болуп кетебиз да, бирдек болсок эле бизди грубиян дей берет. Ата биздин жакшынакай адамдар тал. Мында карасаң. Биздин үндөрүбүз катуу чыгып таласларын билбейм. Как-то вот так да. Анан бир жак барсаң, сүйлөшүп калсаң да жаш көзү тышылап кетчүк депсиздер. Ой, таластардын өпкөсү жок деп. Мен дайыма эле айтам, мен Таластан, илгери Кировдамын, Киров району. Муну айткылачы, биз Манас адам ошол жерде жерлесе. Дүнүйөнү жалка жазып Чолпонбай. Биз бир уруудан болуп кетебиз да, Чолпон Чыңгыз. Жана эң биринчи ошо чоң апатта, согушта жүрүп көкүрөгүн зотко тоскон ким? Чолпонбай Төлөбердиев. Тоже мен бир уруудан. Мен мактанбайм. Муну айтсаңыз эле баягы мактанычтай болуп калат. Жок, мен айтам дейм. Биз факты менен мактанып атпайбыз. Мен сага айтып атамбы, Чыңгыз акем, Чолпонбай акем, Манас бабабыз Таласта жерлеген. Ну чё ты еще силерде барбы десең эле болду эми турат. Муну мен факты менен мактанып атпайм, жөн эле эмес деп. Мен Таластын эли жакшы, менин элим жакшы дейсиз. Агай, баягы айтып өтпөдүңүз, баягы орусча ырларды ырдачу элек депчи, жаттачу элек деп. Ошол кездеги ырлардан азыр эсиңизде барбы? Бар да, орусча как-то ырдайбыз. Билет, могу жаратылыштын коюнда бир. Кайсысында мен жана көп эле Керемет үнүңүз. патриотический ырлар да. Согуш жөнүндө, мен армияда запевалы болгом. Айтсаңыз, армияда кандай кызыктуу болду эле? Кайсы жылдары бардыңыз силер? Армияда 85 кетип 87 келдим да. Мен Украинада болдум азыр. Киевдин жанында Десна деген 5-й гвардейский воздушно-десантный гарнизон болчу. Ошонун танковый полкунда болдум да. Мен атам да танкист болгон, согуш убагында мен да танкист болдум. Ошол жерде 6 ай учебкада болуп, анан Донецкая областта город Артемовск, Ворошиловградский, город Коммунарск деген 2 шаарда болдум да, ошо 3 жерде болдум армияда. Армияда ошо учебкадан кийин эле, учебкада да мисалы үчүн биз 150дей таластык бала бардык. Таластан бир 100дей бала бардык. Кыргызстандан бир аябай көп бардык. Бир 2 вагон бардык. Анан айгы бөлүнөт да, аягында Кавка 10-15 республика, ты чё? Анан айдан да бирөө чыгыш керек. Патриот болуп, за свою родину, кыргыз деп. Анан баштай. Ким чыгат, мен чыгам да, ким чыгат. Сурай мен да азыр барып сурасаң деп мен служактармын. Мен айылман эле бирөө өлүп калды, Эрмек, Аскар, экөө өлүп калды мен армияда. Эрмек бар. Астамашлай берем алар. Алар пехотада болчу, погондору кызыл болчу. Строяжен күлүштү айландырып турчу да. Анда жаналар менен кавказдыктар менен эми жаш баласың анда. Тоже это буда патриотсуң да. Уже сен бир кыргызыңа тийип койгон үчүн мушташып ошолор менен биринчи мынакей ошол жерде баштадым эле мен. Балдар менен чыгар чоң жанагындай. Овсепян, Далакян, Петросян деген 3 армиян бар болчу. Анан булар да бир эмеси войскага кетпей 6 ай служить койгон бир кавказец. Ошолор менен которуп жүрдү да бир 20 күндей. Анан курилка бар. Биз азиаттар чыгып шүмүрөйүп, биянда турабыз сигарет чегип. Алар болсо ичинде отуруп алып сигарет чегишет. Анан балдарга айттым, мондай болбойт да. Мен баштайын, силер еще давай. Тухмен. Здоровье. Армияда. Эми жүрдү эсимдем бар. Албетте жашын 18, 19, 18 болосу, 18 жарымда. Мен адам коркуп баратам өзүм. Жешу менде экөө керек. Буза чачылып кетесиң да. Мен штык нож чөнтөгү өткө салып алгам. Дневальный биздин Көлдүк Кыштабаев Марат деген бала. Ошол штык ножун алгам. Баратабыз, чачтарыбыз жок. Мен орусча. Жана неме келгенди шундай тепсем жана баягы здоровый качып жүрдү Мурат Алиев, не ты мне не трогай. Мен адан чын өзүңүз коркуп баргансыз болду. Менде экөө эле жана эме
Кавказская пленницадан Маргунов бар ғой. Ооба. Ошондой да. И анан еще жана перекладинде солнце айланат. Бизде айланчык солнце. Ойлосоң жагында здоровый неме. Жүндүгүндө армия. Ошондон чыгып Кыргызга келдим, мен кирип кеттим, мен жанагы эме болгондон биздин балдарга дух пайда болду Кыргызстанда. Все, потом наравне 6 ай, калган 5 ай. Биз эмне кылсак алар да ошону кылат. Азияттарда Курилкада бирдей болуп калдыңыздар. Азия бүт жакта бирдей, как там. Жана грузиндер, армяндар еще жана чайник топ коет, пирожки, мирастет. Аларда акча көп да еще, бизде бир. Ошолой барат, өстөр постоянно ошо чайникте отурат еще. 4-нчү жол постоянно менде отуруп калдым аларда, мага сатып беришет. Нормально. Зато менин туугандарым, ошо жерде кыргыздарым. Армияда да бул ошондой болду, дедовщина. Анан кийин уже войскага барганда бүт жерде, 2 жерде служба эттим. Жанагы Артемовскөдө анда да кичине бейбашыраак болуп, мени командир полка биз жана бир призыв болуп калган ошондо. Анан кайра бөлдү да, дед, молодой, черпак деп койчу ошо кезде. 6 ай, 1 жыл, 1,5 жылдар. Анан мени сразу башка жака айдап жиберди. Биякта да коптерщик болчумун, тияка барып коптерщик болдум. Бүт биздин призывда балдар экен, 1 жыл служба эткен. Ну, ребята, да. Ал убакта 2 жыл болуш керек эле. 2 жыл служба этесиң да. 6 ай учебка болот. Анан войскага келесиң, анан 1,5 жыл войскада. Мен бизде жанагы кийин жана Ворошиловградская областта Артемовск служба эткенде ракетчиктер анан танкисттер болчу. Через день караулга чыгасың да постко. Через день. Bir gün келесиң, эртесин кайрылып отчитаться этип, кечинде караулга барасың, автомат. 2 саат, 4 саат сайын постко. Ошо кызык болчу армияда өзүнчө. Ну, армия ошо аз билбейм андай. Аз оңолуп келатат дейт го. Ал кезде армия ушундай болчу. Эртең менен турганда 6 километровой марш-бросок. Көнүгө. Бүт жанагындай сумкалар. Чечнева, пол торс, өтүкчөн. Украинада жүгүрүп келе жатсаң, жанагындай эмелер, кичикейлер туча болуп турат, тучаны жүгүрүп өткөндө мыяктарыңа кирип кетет. Чуркап өткөндө эле. Капкара туман чиркей ушундай болчу. Ошо кара тумандын ичинен өтөсүң деп жүгүрүп барасың. Армияда болбойт сен. Токтоп калган. Ошо менен кетесиң. Аркаңда сержанттар жүгүрөт. Устав. Күчтүү болчу устав анын. Анан кечинде келдим, о жерде мен азыр жерде точкаларым бар, ошодон калган. Тырмап отур жана биздин буттарыбыз гнайт этип кетет да киргенде. Анан ошолордун немелери калат да. Анан токойдун арасына чыгасың. Танк айдайсың, вождениялар болот, стрельбалар болот. Мен старший механик водитель батальона болчумун, командир батальона таршында подполковникту. Анан чыгасың, айтасың, ну учение, анан ошол жерде 4 жылда бир окружной учениялар болот, на Черниговский полигондо. Украинада ошол жерде ошого катыштык биз 4-чү, биз барганда как раз 1 жылдан 4 жыл. Кадимкидей согушта учение, танкалар, вертолеттор үстүндө. Анан тияктан кыйкырат. Баланча номер танка, все, вы взорвались, дейт, токтотон жатасың да. Калгандар согушуп, пехота, блин. Укмуш да. Ошондо биз закаленный келчик да. Тем более по спорту менен заниматься этип жүрчүк. Анан армиядан келип, дальше там продолжать эттик немени. Агай жана сиз бир ырлардан бири да бербейсизби? Орсактанбы? Орсактан болобу, кыргыздардан болобу, патриотский атпайсызбы? Мен немен бир куплеттерде берем. Мен атам согушка чыкканда. Мен атам 7 сентябрда Берлинде парадтага чыккан, мен азыр силерге телефондон көрсөтөм. Аны азыр өзүнчө токтолосуз. Көрсөтөм да. Анан ушу День Победы дегендерди армияда жүргөндө ротада 90 киши, взводдо 30 кишиден бери ушундай болчу. Рота кетип баратканда бирөө ырдайт да постоянно, запевал болуп. Ошондо көп ырларды ырдашым. Анан жанагы аз мен силерге День Победыны ырдап берем бир куплет. Мен воиндун баласымын. Ла-ла-ла-ла-лам, 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 ла-лам-ла-ла-лам деп. День Победы, как он был от нас далек, как потушим таял уголек. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближались, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это радость со слезами на глазах. День победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла-ла-лам. Дальше готовят.
Жакшырбай турбайсызбы? Эми бизде командирский голос, атам боюм болсо, балдарым бар, бизде ушундай барчы. Ошону айтпайм, армияда запивалуу болчумун. Аерде көп ырлар болчу. Агай, баягы атаңыз тууралуу суроо жатсак, ошол Берлинге чейин барып келген деп биз. Менин атам эми ошол кезде 18 жашында согушка кеткен. Ошо Орский область, Жалалабадский область, ошо Хрущев районунан кеткен экен да, мектептин директору болуп. Эми айып барганда ал кезде жашоо жаман, жетим калышкан эрте. Чоң атам 54 жашында эле дүйнө салып кеткен экен. Чоң апам анан жетим калышат, бул карындашы, эжеси. Анан көптөр өлгөн, баягы төрөлүп өлө берген да, анда врачтар жок. Анан эжеси ошол түштүккө көөгө тийип, атам барып, ошондо атам 7 класс бүткөн экен, ШКМ деп койчу. Ошодо мына Чолпонбай Төлөбердиев, менин атам бүт барып 1 класс окушкан. Между прочим, туугандар булар. Анан бул ошол жерде барып мектепке директор болуп, орусча билген, ошол кезде жазууду билген, грамотный болгон да атам. Анан ошол жерден согушка кетет анан. Анан согушка барып, бунун историясы дыбыста, эми мен неправильно айтып коем. Баягы пехотага барып түшөт да бул. Пехотага барып согушуп, ошондо балам бизде 2 кишиге 1 мынтыктан болчу дейт. Жок да эми жаңы биринчи. Подмосковье бияк жерде болуш керек, эсимде жок да. Анан ошондо орустар жаман дейчи мында. Орустар менен согушпаш керек, ой, атаң булар коркпойт деп. Анан ошондо жанагы рукопашный бой менен барып неме кылып атканда дейт, жанагы согушат кинода көргөнсүң, окопко секирип барып. Ошондо бир немец дейт, көк мой экен дейт, көзү көк дейт. Мындай мага жана штык, мынтыкта штыгы барбы? Артында сайып атканда мен жаш бала биринчи жолу дейт. Уже коркуп, өзүм жоготуп турганда мээримнен жана немисин штык чыкты дейт, шук деп. Тиягынан орус сайып жана атам сайын деп аткан немис. Мындан бир теп чыгарып жүрүн, Миша деп, мен Миша дештим. Миша, вставай, не бойся, сынок деп. Ошондо 40-45 деп орустар дейт да, биз onu сездик. Анан тура калды, кирип кет дейт, ошо мен кирип кетет экенсиң дейт жана. Канды бир көргөндөн кийин. Анан чыгып мындай токойдун арасынан бир жерде немецкий автомат таап алдым дейт. Ошо эми бүтүп келгенден кийин. Бар эми токойдун арасында жана эмеде Россияда. Атсам атылбайт дейт. Чукуласам болбойт, бала да ойнойт. Анан саснага мындай бир урсам атылып кетип биздин бир солдат кетип өлүп калды дейт. Ызы чуу дейт. Ошондо Кудай жалгап дейт жанагы. Неме? Биздин командир полка ушул Кыргызстандан болчу дейт. Орус да бирок. Кечинде чакырып эле мен эми өлтүрүп коет дейт, биздин солдатты өлтүрүп атырмын дейт, жештирап батальонго дейт, он не случайно, он молодой, он грамотный, его отправьте в танковую школу деп, мен танковую школуга жөнөтө берди дейт. Анан ошол жерде окуп, анан жана канча көп танкалар өрттөн дейт, эң аягында жана Иосиф Сталин атындагы 4 экипажы бар, современный танка менен Берлинге барган да, кирген. 2 славасы бар. Анан кийин однополчандарын тапты. Атам немеден келе атканда, как-то согуштан келе атканда, демобилизация этип. Ошондо 2 чемодан менен келген дейт, трофейлерди бизде чогултчу дейт. Бир шаарды аласың, же айылды алсаң, уруксат берчи дейт. Жана андай алганга чана чогултчук дейт. Ошо 2 трофей, бирөөнү 2 чемодан менен келип, мен 1 чемодан урдатып бердим дейт бир жерде. Ошол жерде бүт досторумдун адреси бар болчу дейт. Жок дейт, ошо менен потерял дейт. Анан кийин бул кайра Хрущевка келет, 50-жылдык талашка келет, обкомдо инструктор, райсовет, анан заготовитель болуп, анан кийин чабан болушат да, бүт фронтовой досторум бар айылда. Эми өзүм тең курактуу булар. Анан ошо немени кийин мен 83-жылы эле, 84-жылы эле, ушу 10-класста окуп атканда эле, ал эме «Вокруг света» деген журнал чыкчу. Анан ошол жерге Пантелеева деген аял статья жазат да, силерге окшойт, журналист. Анан атам ага кат жазат. Вот у меня был в одном танке однополчанин Пантелеев. Сен ошонун балдары эмессиңби десе, адан кат келет жана аялдан, журналисттен. Нет, я по фамилии мужа я написал Алтайскую правду про вас деп. Анан уже ойлосоң, 41-жыл, 45-жылы келишет и 80, по-моему, 4-жылы болуш керек. Атам жанагын таап атат ошо журналдан. Тигил кат жазат, Миша деп сүрөттөр. Атамда бир да сүрөт калбай калган экен да. Бүт сүрөттөрүн салат жанагы. Анан Кызыл Ордодо казак дагы бир экипажда болгон. Ал эми баары байланышкан, атам жоготуп алышкан да. Атамдын адреси Орская область, жана Хрущев аякта жүргөндө. Ошол эле кат жазса, эжеси карындаш экөөдөн ошокту. А биякта жок да, бул көчүп келет ошо менен всё.
Анан ошодон келген казак фронтовик келип, үйдө келип, мен Баймет байкем, анда биз жашыраак болчук. Гастролго эми отуруп, атам айтып бергендерин баарын экөө отуруп, көзүм фронтовиктен встреча такой да. Айтып бергенде баарыбыз ыйлаганбыз да. Вот ошол Берлинге кирип атканда, азыр эмеде архивден чыгарсаңар деле чыгат экинчи славасы. Ошо танка менен пехотага жол ачып берип атып, жазылып жүрөт. 8 немецких автомобилей, 2 орудийные точки, 2 пулеметные точки, 35 гитлеровцу өлтүргөн үчүн 11 солдатка берилген экен да. Ошонун ичинде 6-сы мен атама берилген да. Бүт архивден чыктаным бар. Экинчи славасы. Үчүнчүсүн мурун алат, анан экинчи, анан биринчи 3 слава герой менен барабар да. Каждая слава жанагы за каждый подвиг берилген да ошондо. Ар бир эрди көрсөткөнүң үчүн бизде дейт эме кылган эмес дейт. Азиаттарга көп. Биринчи, экинчи, үчүнчүсүн берип туруп деген бербей койчу дейт да. Эмесе биздики баары кыргыздар, биз жактан азиаттан көп эле батырлар болчу дейт эмесе. Ушинтип неме болуп койчу дейт. Анан биз балам, мен бир жолу атама тамашалап койдум. Ата согуздагы кичинекейимде, согуздагы мен байкем айтып күлүп жүрөт. Согуздагы бир ай бүтпөй турса сен биринчисин алсаң биз геройдун балдары болмок экенбиз да деп. Мени урушуп атпайбы? Атам азыр биз ошол жерде эмне медаль үчүн согуштуруп, биз родина үчүн. Ошондой кишинин баласын, анан патриот болосуң, кантип болбосун. Акейлер айта берет анан. Тиги анан губернатор анан мындай тиги это не так. Вот это горькая правда да. Любой келсин мага ошо мен. Жаман айтып аткандар. Кээ бирлер бар таласта бир экөө үчөө. Постоянно жазат да жаман негатив. Но в лицо никогда келбейт. Мен чогулушта ошолорду көрүп калам десем качып кетишет да көрүнбөйт. Агай баягы бир интервьюстан көрүп калдым. Москвада болгон кызыктуу окуя баягы. Жалгыз байпагым калган деп айтып бериптирсиз ошол жерде. Бул кандай тарих кандай болгон ал? 7-класста биздин тренерибиз бар, Сапарбек деген. Анан агайыбыз да биз, мен акем ада ошо мен жана Баймет байкем экөө чоң болгон классташы, кичинекейинен чоң. Анан ал кезде немелер жанагы джинсылар неме кылып мода эле го. Анан тиги Сапарбек акем өзү биздин тренер, өзү кандидат мастер спорта. Чачы узун мындан постоянно джинсы кийип ушинтип жүрчү да. Анан биз Москвага барам деп калды. Мен да анда барам дедим. Алып келдим. Мен ошондо 6-7 класс болуш керек. Интересно да, айтып берем. Анан экөөбүз кеттик, поезд менен кетип атабыз, 3 күн жүрөт экенбиз. Анан Москвага жакындап калды дегенде носки кийип жүрүп келдим, бир эле носки кийип, бир сыйра кийим анда. Поезд эле барат. Поездда жана туалет көрүп носки кийип жүрүп келдим. Эми жакын калды, анан кургатыш керек да, мен кичинекей болгон носки. Сапарбекке дедим, мен кургатып бербейсиз десем, сыгып берсем, сыгып кетип азыр мен муну экиге бөлүп салайын деп, мен ойлодум бөлүнбөйт экен да. Я ее силу, мен тренерим өзү. Мен тук экиге бөлүп салсам, носки жок, занайлак бул Москва тебе. Там брат встречает. Анан айлам жок, жылаңайлак эмес, кичине жылаңайлак кийиптир. Майда капкарасың, бизди негр деп коет. Анан байкем Московский ветеринарный академияда окуйт. Анан азыр Бакыт деген Госимустада замминистр болуп жүрдү азыр, баласы, улуу баласы. Азыр нефтегазда иштеп жүрөт го. Ошол Бакыт жаңы туулган. Коляскада сүрөйм, кичинекей коляскада сүрөйм. Анан академияда 5-6 кою бар да. Бүт денесин бар пробирка. Жана исследовать этет да жана. Анан ошолорго чөп салам, жем салам, суу берем, мал жайгарган бизге это ирун да, өмүр бошо менен чоңоюп калат. Ошолорду карайм, баласын сүрөйм, булар жеңем пединститутта окуйт, байкем академияда окуйт. Ошондо, по-моему, 4-чи, может, 5-чи курста болуш керек. И ошо Московский ветеринарный академия биздин районда, по-моему, 1-чи, 2-чилерден болуш, мен байкем бүтүп келди болуш керек. Анан баласын сүрөп бир күн магазинге кирип калдым да. Жана Кузьминки деген паркта общежитие академиянын, анын жанында жана магазин. Ал убакта бизде бөлкө нандар целый сатылчу, ошондой эле Москвада кусок кылып мындай сатат экен да. Анан күнүгө бизге тыйын иштеп келет, 2 жумуртка куруп жегенди билесиң. Анан 2 кусок нан аласың, анан экөөбүз анан тиги жебейт дейт, тиги бердикилерин берип коет, жейм, анан ошону жейм дейт мен. Алар окууга кетип калышат эрте туруп. Мен баланы карайм. Анан ошо бир жүрүп кыдырып жүрсөм, мен курактуу менен 1 жаш күчүү орус аял баласы менен кирди да, эми мен жанан алып атам. Бир мал жанан баласы кырып, мама негр деди да.
Анан мен барып коем, бям. Мен айтып атсачы. Что-то негр көрінбейді. Анан понял да, что мен айтып аткан экен, негрдик нан да алган жокмун, жумуртка да алган жокмун, эшикте коляска турат үйкөм менен. Сирегем ойдон үйгө кеттим да. Анан ушундай так получилось ошондо. Үйгө келем, байкең айта албайсың да. Вроде мындай, ушундай элем да, мен аларга негр көрүнөт экенмин. Анан эртең менен мал жайгарымда 11-лерде барам. Жана колясканы сүйрөп алып, как раз байкем үйдө болчу. Колясканы сүйрөп академияга баратсам, бир узун, мен өзүм негрден корком да. Мен вот сам боюсь от негра да. Мен негр дешип атат да тигилер. Это болгон убакта байкелерим күлүшөт. Кетип баратсам, узун негр менен кичинекей негр басып келип атыр. Прям үстүгө. Мен уже эмне барын билбей, 7-чи классмын. Кичинекей баласың. Ушуну азыр кантип неме кылып булардан качам деп. О, бакыт деп бирдекече сүйлөштү да. Жана Филипп минти коюшту, жана көтөрүп алып кетип калса болобу. Мен колясканын ичинде общага ыйлап жүгүрүп келдим. Баймет эке. Бакыттын негрлери көтөрүп кетти. Бирөө узун, бирөө кичинекейби дейт. О, жыма эчтеке болбойт, кечтин алып кет. Сен бар мал жайгарып дейт. Ойлосаң өзүң. Анда бизде понятие другой болчу да. Анан барып малдар жайгарып келдим, кечинде аны экөө келишти. Мороженое, андай, мындай, ардеке сатып берди жаман. Капкара негрлердин баасы аппак болту андай. Жакшынакай красавчик болчу бар. Көтөрүп алып келип берип кетип калышты. Москвада носки айрылган ушундай болгон. Айтсаңыз баягы Талас облусунда губернатор болуп иштеп турдуңуз да. Эми баягы губернатор болуштагы баягы маңдайга жазган киши болот да. Ошол убакта элдин ишеничи баягы ошол убактагы ишмердүүлүгүңүз тууралуу сүйлөштүк. Өзү мен могу политика менен 40 жашыман баштап аралашып баштадым да, 40-ка чыкканда. Чейин Казакстанда иштеп келдим. Ишкерлик менен жүрдүм, бизнес кылдым. Анан баарын токтоттум. Анан Таласка келгенде биздин районго келип, что-то кандидатурам райондук кеңештин депутаттыгына койсом, айыл колдоп жиберип өтүп кеттим. Анан ал жерде 4 жыл болдук райондук кеңеште. Анан курулуш тармагында иштедим. Фирма ачып, неме кылып. Анан ошо менен барып кийинки шайлоодо Талас шаардык кеңешке Республика партиясынан койдум эле. Ал жерден да колдоо таап өтүп кеттим, депутат болуп. Анан ошол жерде 3-жыл депутат болуп атканда жогорку кеңештин депутаты башталып калды эми. Жана любой сержант мечтает стать генералом дейт го. Анан элге да көп кызмат кылгам ошол пространствону. Ошол кезде жана жетим, аутизм менен ооруган балдарды анда эч ким караса эле эмес. Жанагындай спонсорлор деле жок болчу. Ошол кезде мен мактанбайм, просто Таластын эли билет да. Один из первых мен болчумун да. Жардам берип, жер алып берип, жана депутат болуп турганда тамак аш, көмүрүнө чейин даже Алексеевкада азыр угатпаш керек, эже бар. Алексеевкада жанагы оорукчан балдардын немеси да. Анан ошол отун, потун бүт коллективдеп алып барып берем да. Анан көмүрдүн акча берем дейт. 3 тонна көмүр кетет да. Анан бир күнү 5000 сом берип, 2 тонна дагы алып бериш керек да, кыштан чыгыш керек да. Анан бир андай жана укскада иштей элек болчумун. Мен ишкер бир жерден бир жумуш кылып бир 100 000 сом ушундай прибыль таптык да. Сразу эжеге чалдым да, жеринде турат да. Эже каяктасыз, мен Таласта ак үйдүн астында турам дейт. Мен асист барайынчы, жана көмүр келсем ыйлап жиберди телефон. Келсем ыйлап атпайбы, азыр мына бар ошол эже деле сурасаңар барып болот. Айнан Мурат, сен кандай адамсың дейт да. Сен ушул эмне, сен биз үчүн жаралгың келет деп. Мен көмүргө көмүр түгөнүп 5000 сом иштеп жүргөм, дагы 1 тонна көмүр алайын деп. Сен кайсы Кудай айтып калды деп. Анан ушундай мен заниматься этчим, ошондо көп айтчым эми, кайрылчым да. Урматтуу колуңда барлар келбейсиңер, жардам аз көп болуп калды го. Ошонун бир башаттарын бирөө мен болчум да, койду өзүм байдыл эмесмин. Бере берчим да, элге кылып. Баягы ошол жардам берген жолун сиз ачкан турбайсызбы? Примерно ошондой болду Таласта. Мен деле көрчү эмесмин ошондо өзүмдү. Анан кийин башталып көп балдар, жаш эрдей балдар келип, байыган балдар келип уже колго алышып, анан кийин уже мен бошоп калдым. Анан 2015-жылы бардык, биздин жанагы Бүтүн Кыргызстан эмгек менен Салымбековдордун партиясы менен баргам, эмгек менен. Мен Таластан өттүм, в принципе. Но биздин партия өтпөй калды да. Анан ошо менен жүрүп, жана биздин губернаторубуз
Ажо укска начальник болдум. Неме менен курулушта жүргөм. 1 жылда иштеп атканда Кенекеев вице-премьер болуп кетти. Анан неме болду? Анан Дастан Арыспекович спикер. Мен экөөбүз 1 айылданбыз. Мени билет, көрүп жүргөн, иштегенин көрөт. Анан ошо менен сөз болуп ырс келди Момбеков, ага бардык. Анан ал айтып калды, мен эми президентке айта албайм. Анан Дастан спикер кирди, Марат аке ишенем. Иштейик, талашты көтөрөйүк, разговор жок. Көтөрөйүк, сен менен койсоң, ишеним көрсөтсөң, иштеп берем дедим. Анан ошо менен 1 айдын ичинде мен чечилип калды. Губернатордун ордуна. Анан ошо менен иштегенде кандай эми мен принципим ошондой болчу, эл менен уялчу эмес. Өтүк кийип эле поляларда бир жолу жанагы Талас дарыясы аз деле кооптуу болуп турбайбы? Четтерине эмес үйлөрүнөн бир үйлөр жакын калган, бир 10-15 метр. Анан Тариел деген Байкөбүс Республика партиясынан депутат болду го, кийин айыл өкмөт болуп жүрүп. Ал айыл өкмөт ада кыйын да. Анан мен эртең менен 7 болчу, анагы МЧС бүт структураны чакырып койсун губернаторсуна. Бары келдим, мен машина Тариелди раз карасам өтүп чен келатыптыр. Мен да уже өтүккен, мен да водителим айтып өтүгүм берди. Өтүгүмгө алып экөөбүз кеттик мындай. Эртең менен күн суук. Жаздын күнү. Экөөбүз мен минтип карасам, жана жетекчилердин баары туруда терде. Туфличен да бар, кантип басат. Ашпайсыңар дегенде губернаторга басып, кетти анан устак сууду кечип. Анан айтып койдум, күлүп тиги Тариел көзү карасын урлар демешим. Баары жетекчи, ушакты кыдырабыз дегенде, бу жерде жаман жерлер бар. Мага кийип албайсам, алмага ыраазы, Марат, молодец, мен сага ыраазымын, ал айтып калды. Ушундай болуш керек, мен ушундай элемин, ушул жерде эле жүрбөйм деп. Анан кийин дагы бир жолу Талас дарыясынын бияк жагынан, Нуржанов жагынан барып калсак, уже жай. Анда бут düşөйт. Опять келдим да мен өтүгүмгө кеттим. Жанагылар келип дайынданып алыптыр, буттарын түрүп носки. Анан мен атайын тикенек жак менен бастым да. Туфличен. Тигиле бутун чечип салган, жылаң айлак суу кечесиң да. Анан басып секиришип кетти да баягычылар. Анан айтып, мен баягы биринчи күнү айткан жок элем. Мен машинаңа бир өтүк алып салып койбойсуң. Мен ушундайм, мен кире берем эле байжак. Элге керектүү жердин баарына. Анан кийин ошо мен жетекчилерим баары үйрөндү, акимдер бар. Баарынын эмесинде машинасында өтүк бар. И буярып кыдырып. Анан эми өзү негизи биякта өзүнчө жумуш бар кабинетте. Но эл менен иштегенде, карапайым эл менен иштегенде ошолордун өзүнүн образына кирип иштесең, алар сени жүрөгүң менен жакшы көрөт да. Вот мына шайлоодо деле почему мен мисалы үчүн шайлоого барайын деген эмесмин. Анан мен ошо дагы эле Дастан Арыспекович айтып калды, Марат Молдович, тандем болуп барбайыкпы деп. Экөөбүз чыктык. Ошо карапайым эл эле колдоду мени. Бул неринде калгандарчы. Анан поляларга барасың жайында. Илгери тамекичилерге, ушуларга берчи да награда, грамоталарды, андайлар токтоп калган азыр кийин. Кийин только жанагы бир жердин директору болсоң, же мугалимдерге, да мугалимдерге бериш керек, врачтарга, а жанагы наемный иштеп аткандар эч ким эми алар деле ошо кезде зарплата алып иштесе, азыр бирөөнүн акчасын берип иштетип атат да. Алар эле адамдар да биздин бир туугандарыбыз да. Ошолор бар, особенно Манас районуна барганда ушундай сонун иштешет да. Анан басып келет, түрк болобу, тууганыбыз, аялдар, кыргыз болобу, сен фамилияңа жазып ал дейм помощникке. Анан кайра айланып келгенде ошолорго ошол жерден мен грамота берем, олядан. Телевидение менен берем, көрсөтүп тартты. Анан ошо байкуштар ушундай кубанып, жана суранып алгандар эмес, жана апарып бергендерчи ушундай кубаныч менен үйүнө барып, бир коюн союп, туугандарын чакырып, мен областтын грамотасын алып сүйүнөт да. Анан акимдерге да айтып коем, көрдүңбү, берип койбойсуңар. Бул стимул болот. Эртең ушулар ушундай дагы иштейт. Мына сенин бир тууганың полиясына фермерге жакшы иштеп беришет деп. Ошо менен жүрүп көп немелер жасадык. Анан жазык талашчылык жумуштар болгондо БСРлер, барсаң эле айылдарга сельский өткөттөрдө БСР керек, канал керек дейт да. Анан мен айтам да, силерде айыл өкмөткө 150-200 миң сом барбы десең, табам дейт. Ошо менен БСР бүтөбү дейт. Сен табасыңбы соляркага акча, болду. Азыр бизде ошо кезде эле жана ар бир райондо катапейлер, техникалар көп болуп калган да. Бүт мобилизовать этем, өзүм барам өтүк кийип алып, аксакалдар элди чогултам ошол жерге. Эл тамак ашын баарын өздөрү дайындайт неме кылып туруп. Анан баштаганда уже көрөт жаналарын бар. Если вот так бир күн иштегенде, мындай темп менен кетсек, бир жум адам мына БСР тазаланып, шлюз оозго шлюз айтам, дайындап жасап коесуң деп. Но бүтүп калат дейт. Анан уже сен губернатор бир күн кечке чейин ошо жүрсөң, это надо. Ал БСР эгерде өкмөттүн бюджетинен алсаң,
2,5 миллиондон 4 миллион сом керек жананы кайра ремонт кылганчы. Сен ошону 150-200 миң сом менен бүтүрүп берип атсың да, эл өзү иштеп атат. Анан аксакалдар айтат, айнанайын губернатор Марат, түшүндүк, бол кылса болот экен, эми сен кете бер, бир жумадан сен келгенде биз дайындап коебуз дейт. Ойлосоң, ошондойдон 43 БСР жазадык биз таласта. Ол 2 миллиондон эле эсептесең 43-ün канча миллион сом экономить этип бердик мамлекетке. Эмесе анын баары кылынч эмес, жатчы. Даже бир аким менен бир БСР кештип барды, сонун ичи жакшынакай экен, шлюз бузулуп калган, ичинде теректер өсүп кеткен. Ошол жерге апаны соктуң да мен, ай сен могу теректерди кештирип эле шлюздун сал оңдоп койсоң, ну, готовый БСРди бияка мен эмне алып келдим, төлөп бер менин бензиним дедим да тиги. Акча деле кетпейт тагы. Ага, эчтеке керек жок. Кел талды кесип сал, вот сделай. Ушундай кемелер болгондо, анан ошентип элге сиңесиң. Эл жакшы көрөт өзү. Анан өзүң деле мондой кеп жакшы көргөн эмес, өзүң деле душаң берип иштейсиң да. Это мой народ. Жөнөкөйлүк эл менен. Мен оларга кылып берсем, кандай болот? Анан эми бар эми кээ каерде иш болгон жерде критика көп болот. Кээрлер айтышат, бирөөлөр айтат, жеп кетти деп айтат, бирөөлөр мынтет. Эми ал это неправда да. Правда то, что мы сделали. Ошол кезде биз Аслан Арысбек Чокоевич көп мектептерди, бир 100ге жакын объекттер курулду. Азыр эле айтып атпаймынбы дедим. Ушул объекттер курулуп аткан, көп мектептер бүтпөй аткан. Мына азыр урматтуу президент Садыр Нуркожоевич 100 мектеп деп кирбейт, ошол 100 мектептен салынып аткан. Айтылчу эмес да. Азыр ошол биз башталган, ошол кезде биз титулга киргизген мектептердин баары мына азыр бүтүп атат четинен. Бул деле жакшы. Ошонун баарын эмгек биздики болчу чынында. Ким пайдаланып түптөп неме кылдык, эми азыр чыгып атат кээрлер. Ой, мен бүтүрдүм деп. Ал киши келип бүтүргөн эмес, элиңе мектеп болсун. Ошондо кээде айтып коюш керек. Ошо эл билет аны. Эл эмгегин эл жебейт дейт. Ошо эл билет, баланчалар баштады эле, ушулар салынды эле. Кээрлер неме болуп калган деп, көп жакшы иштер болуп, ушундай менен элиң менен иштейсиң, анан кылынып аттуу жумуштар. Элдин сүймөнчүлүгүнө ошо жетекчилер ээ болот. Райондун акими, айыл өкмөтү, губернатор. Это монда чарбачылыкта жүргөндө только народ менен жүрүш керек да. Анан жөнөкөй эле бир тракторист келип сага ошо эл менен жүрсөң бир идеяны айтат да сонун. Ошол идея, ушундай идея да, аны сен өзүң возможно билбейсиң. Но ошол идеяны ишке ашырып койсоң, мамындай да элге жагат турган. Анан жана немелер келчи, инвесторлор. Таласта көп эле билет салгандар. Инвесторлор келгенде бизде бюрократияда архитектурага барсаң бирдеке деп 10 күн жүрөсүң, 1 ай жүрөсүң. Госрегистрге барсаң ошондой эле иш. Кагаз көп. Кагаз көп. Анан мен келип жана балага айтчым. Азыр деле айтам келген инвестор мага депутатмын келип калса. Сен действительно акчаң барбы? Мына 10 кишилик жумуш ордун бүтүрөсүңбү? Бүтүрөм Марат Молдонов. Анан токтоп тур деп архитектор, госрегистр баарын кабинетиме чакырчы. Вот ребята, много бала. Монда 10 кишилик жумуш ордун түзөм деп атат, жери бар экен. Ошону эртең менен бүт документтерин бекерлеп келип бергилеңерге дейм. Анан эртең менен тигилер эми губернатор айткандан кылат да, кылбаганда болот. Эртең менен келебиз 9-та. Жана бала да келет, бүт госрегистр, архитектура баары четко документтерин бүтүрүп берет. Анан мен тиги айтам. Эми сен үкөм акимге айтам, мыногу кум, шебен баарын жардам берип кой, баштасын. А бирок сен азыр ишиң башталгандан кийин сен эмен архитектуранын, госрегистрдин акчаларын баарын жана алган немелерин баарын ордуна төлөп кой дейм. Мен да барам сага жардам бер. Ошолор уже кете албайт да, анан таң калчу, ушундай да болобу. Эмне болбойт, мен кылып берип атпайбы. Эми сен мага алланы бүтүрүп бер. Сен айткан. Всё деп 1 ай, 2 ай дейби, 2 айда бүтүрүп чакырат. Анан бар лентасын кесип коесуң, бир грамота бересиң. Аны көргөн башкалар келет. Ошентип биз айоо бир 2000 жылына 2,5 миң ушундай көчкө көрүнбөйт айылдардын ичинде, но жумуш орду пайда болуп атты да. Это же хорошо же. Анан сен ошонун баарын эл көрүп атты. Бул жакшы нерселер да. Айтсаңыз, баягы губернатор болгоңузда да сиздин бир чечкиндүүлүгүңүз эл арасында айтылып жүрөт да. Баягы казакталып менен болгон маселечи. Жылкыларды өткөрүп кайдырган сууну сиз жаап салып жапкан жокмун, сиз жаап албайсың. Жок, токтотуп салыпчы. Ошол кандай болду эле? Мындай чечкиндүүлүктү губернатор катары баягы. Ал мындай да. Губернатор. Эми азыр деле болуп атпайбы? Билбейм азыр кандай. Ошол кезде ошондой болгон. Ал случай жанагы чоң апкадан баштап ал дагы платинага чейин КамАЗдар толуп калды. Казактар өткүзбөй атат. Жана, по-моему, скорее всего, жаздын күнү, күздүн күнү го дейм. Жана бүт продукт бүт. Анан эл чыкты кыйкырып, но КамАЗдын немелерин баары туруп алып, көчөнүн баарын туалет кылып салышты деп. Уже, зычут ажиотаж. Анан айтып калышты, бир 100 жылкы 40 бука казактын пограничтери айдап кетти деп, бияктан чыгып атат. Бир күндө болуп аткан неме да. Анан мен Казакстандын губернаторуна чалдым да Тарастын. Чалам көтөрбөйт.
3-4 жол чалдым. Замым айттым, замына чалып атат, көтөрбөйт. Тиякта ызы-чуу болуп атат. Эмне кылышым мен бир выход бала. Аны өзүм ойладым, азыр мен облус начальнигин чакырсам, бар платинаны жап десем, ал жаппайм дейт. Эми межведомственный соглашениялар бар да, мамлекеттер аралык эмелер болбойт, келишимдер. Анын үчүн мен камап салыш керек болчу. Камап салыш керек дейсиз, жабып койсом, жаба албайт. Айттым да, чакырдым, болот дедим. Платинаны барып жап. Мурат Молдонович, мен билем болбойт, мен көп болсо мени камайт. Оны элди кой берейт, ызы-чуу болуп атпайбы. Мен айтып аткан бар жап дедим да, знаю, что алас чыгып эле Тараздын жана департамент водного хозяйствосын чалат да. Анан ал чыгып кетти. Bir 15 мүнөт өтпөй эле секретаршым жүгүрүп Марат Молдонович сизге Тараз тияктын губернатору чалып атат. Мен да албай койдум. Бир алган жокмун, эки алган жокмун. Замым жүгүрүп. Атайын атасыз да? Мен деле бирсин деп атам, эми тең ата болушун керек да. Коңшуна бир тууган элбиз, кошуна область ушундай да эки жетекчи мындай жолугуш туруш керек да, по идее. Закон ченемдүү нерсе да бул. Анан замым жүгүрүп келди. Анан айттым, эми кош дедим. Анан кошту. Ой, салам алейкум, Марат Молдонович, ушундай мен облет кылып жүрөт элем, бизди билесиз го, жерибиз көп. Билем дедим, мен көрдүңүз да мен эмнеге чалганымды. Сиз платинаны жаптыңызбы дейт. Сиз чалбасаңыз, билбейм, уже жапты болуш керек дедим. Я уже не в курсе еще, я дал команду. Жок, Марат Молдонович, мен сиздин вопростарыңыздын баарын чечип атырмын уже деди. Жакшы го, чечип атсаңыз, зачем анда? Биз бир тууган эл, ушунду чалганда койт, көтөрүп койсоңор, биз андай чакка барбайт элек го дедим мен да. Анан тиги чалды, пограничтер чалып калды. Марат Молдонович Казакстан границаны ачты, бүт тез кой берип атат. Силер да ошону карагыла, документ тез коюп турбасын, машина кетсин баары. Эми чындап эле ден, овочу фрукт бар, эми элдин мээнети да деле өтүш керек да. Анан бир маалда Париж тап калды, жана 100 жылкы 40 бука айдап келатыр го, буну киргизейинби? Киргизе, биздин элдик алдан алып кетишиптир. Аны киргизишет тияга. Анан мага айтып калды, Марат Молдонович 1 сааттан кийин ошо платинанын астынан жолугушпайбы деп. Ну хорошо дедим. Мен 1,5 саат тияга, мен карыз чалып атам терге. Граница бүттү, бир ас бир 10 чакты машина калганда мен кирип бардым. Кирип барсам мен мына бул эми мактаныч эмес, бул может уважение бир областтан бир область. Жамбылдын Тараздын губернатору келип, Жамбыл областынын жана платинага божий тиктирип, ичине стол накрып айтат, бүт жетекчилер менен мени күтүп атыптыр. Анан жана казактын тебетеи, чапаны, бир картинка, уважение, дань уважение кылыпчы. Анан келдик, сүйлөштүк, анан мен да айттым. Анан жана немени айтып калды. Ошол жерден айттым, платина, действительно платина плачевный болчу ушунда. Казактар обслуживать этет да бизди. Бүт. Жана камералар иштебейт, жана заборго фундамент коюлган эч иштебейт. Анан айттым, эми могу билесиз, Кудай сактасын дедим. Биздикилер карап атат эми. Тем не менее камералар ушунун баарын силер кылышыңар керек. Заборлор курчалып туруш керек болчу бүт баары. Эми бул сиздердин элиңиздин коопсуздугу да дедим. Кудай сактасын, жамандык болбосун, все равно мы должны это все сделать десем эле тигиле айтты жанагы судун чоңуна, департамент водного хозяйствосуна, областына. Бир жумада бүтүрөсүң баарын деп. Бул жолдоруп жүрдү. 2 жума, хорошо, 2 жума жетет. 2 жуманын ичинде жана заборлорун коюп, ичинде камера, все они сделали. Идеально кылып берди. Мына вот судун күчү кандай. Анан ошо менен кийин мага бир чалып калды, Марат Молдонович. Сиз эгерде дагы мына малдар жөнүндө мага кайрылсаңыз, мен сизде коррупционер экен деп ойлоп калам деп. Как это деп мен сиз барып мен ГКМ доклад берди мага деп справка киргизди дейт. Биздин казактар барып силердин базарыңардан мал алат экен да, анан бир жер бар экен да, өткүзүшөт, сүйлөшүшүп. Анан бир казактын пограничниги таможник көтөрүлөм десе, жаналарын баарын конфисковать этип пограничник менен апарып мамлекетке тапшырат экен да, ата көтөрүлө жүргөндө сүйлөшүп. Анан они повышаются. Эми сиз барып көрүңүзчү деди жанагы айылдарда ошо мен 10 букам бар, 5 жылкым бар дегенде. У них ничего нет абсолютно. Вы мне очень хорошо подсказали, я съезжу деп уруп бардым. Биздин ГКМ алып алып, мен эмне силер мага далаш этпейсиңер, мондой деп. Сен эмне кылып кыйкып урушасың да. Барып жана үйлөргө айыл өкмөттү алып кирсем, действительно эчтеке жок. Анан ошол жерден телевидение гана элге кайрылдым. Эми Кокустан малдарыңар Казакстанга өтүп кетсе, жанагындай ажиотаж кылып, бир пикет кылып кыйкырып чыксаңар, тарынбагыла. Мына мен чыгарып бердим, азыр жаман уят сөз угуп атам Казакстандан. Ошодон кийин жана балекет токтоду да, биздин малдар казактар айдап кетти, болбой эле киргизип кетти. Анын баары эле саглан. Ошодон кийин эч кандай билбейм азыр кандай, но мен иштеп турганда жалп болгон жок да. Ушундай эме болгон жана эме. Атак жаба албайсың да аны, жок, камап жүрбөй. Агай, ушул айтсаңыз,
баягы дүйнө боюнча коронавирус болду. Элдин баары үйүндө калды. Эч ким эшикке чыга албай калды. Бирөө менен бирөө учураша албай калды, дос менен дос көрүшө албай калды деген учурда ошол баягы Таласта бир дүңгүрөткөн бир окуя болду да. Сиздин ушул губернатор болуп турган учуруңузда. Эмеден. Ушул бул кандай кылдыңыз эле баягы Методикасы оңой эле. методика кандай болду эле? Бул жана бизди өкмөткө чакырып, ошол күнү как раз Мухаммедкалый Дүйшөкевич болчу премьер-министр. Коронавирус ушундай илдет чыгып атат дегенде, вот это понятие бир да губернатордо жок болгон. Чыгып сүйлөшүп, бул эмне коронавирус деген, кандай, инфекция, не знаем да, эч. Анда врачтар эле дайын эмес болчу. Никакого алгоритма, эчтеке жок болчу. Анан Таласка келип, эми билбейм, мени как-то что-то всегда спасает да, эми Кудайдын бир. Таласка келип, үйгө келип телевизор көрүп, эмеден Бишкектен бар. Койсом жана Абу Али Ибн Синанын киносу болуп атат да. Тоже очаг, жанагындай бир инфекция. Анан кыйтылып жүрөт да жана бүт элдерди үйүнө киргизгиле, чыгарбагыла, базарларды жапкыла деп. А бизге эме келген эмес али алгоритм өкмөттөнчү. Бүт отурат эмне кылабыз. А мен эртең менен келдим. Штаб чогулттум, штаб түзгүлө деген. Сүйлөштүм, анан айттым, мен элге кайрылуу жазайын. Өкмөттү угутуп күтүп отура бербейли деп. Анан элдин баарын жабайык. Анан мына жер үйгө кайрылайык да, бүгүн эртең жанагындай немелер барбы? Чачыратып турган. Диз барьерлер жазатып коюп. Тиги чоң капкага берин, канизаводко берди, анан болсо меж райондой эле жерлерге кылдырайыктан элге суранайын, эл үйүнө кирип кетсин. Анан биз иштейик дедим. Нету алгоритма. Анан мен могу ушул жерден учурдан байланып айтып койдум. Таластын эли ушундай бир жер бар да, жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарат дегенди. Жакшы тутат да, менин элим ошо таластыктарым, туугандарым. Мен чыгып кайрылдым. Бир күн болбой эртеси күнү базарлардын баары эл колдоп кетти да мени. Жабышты. Даже айылдарда көчөлөрдө элибиз чыгып кумдарды төктүрүп, машиналердин баарын токтотту. Бар үйүнө кирип кетти. Анан мен жана посттон келгендердин баарын мисалы үчүн оногу чоң капкадан кирет. Аерге уже команда өзүм алгоритм түзүп атам эме деп. Кирет, жана сип одеждаларды кийиндиребиз. Жана эмес менен машинасына отургузабыз, машинаны пломбируем. Жан ГАИге бензин тауып берип аттык немеден, жер үйдөн сурап, ар кимдердин чогулту акча. Элге уже чогулту баштады ошо кезде акча немелерин, ар бир райондор. Анан жана эмеден чыгарып жиберип атты, текшересиң жанагы. Экспресс-тест менен текшерип эле билмес болуп кетти. Анан бияктан келаткандарды да киргизбей койдук. Таластыктарды Бишкектесине, Бишкекте уже очаг. Ошакта калып кирбей. Келбей эле бизге келе жок. Мен курчап салдык муну. И ошо менен почти анан кийин биздин врачтар үйрөндү, мисалы үчүн алгоритмдер түзүлдү, жана дарылар чыга баштады. Ошол 84 күнбү, 94 күн биринчи карантин болгончо Таласта бирде коронавирус чыккан жок да. Могу жерде көрүп атпадың, биздин канча туугандарыбыз дүйнөгө салып кетти. Бишкекте 1000-2000 киши, башка областтарда. А Таласта чыккан жок. Таласта уже кийин биринчи карантин ачылганда чыкканда уже бүт врачтар дайым болчу, бүт дарылар бар болчу, жана эмелердин баары бар болчу, шарт түзүлүп калган уже. Анан уже көп мондай жертва болгон жок да, Талас жакшы чыгып кетти да. Биз ошо Талас ошондо кийин деле көрүп аттым, нарында кийин чыкты. Жана премьер-министр айтып калды, Марат Молдон ошону коллегаңа деле айтып койбойсуң, сен кантип неме кыласың. Анан ага айтсам, сен эмне кылып атсың, мен али меж районный постторду койгон эмесмин деп. Коркпой эле коюп салбайсың, мен алгоритмди күткөндө эмне ушундай кылсаң да бизде Таласта ошон үчүн чыкпай атат. Анан кыдырып жана дезинфекция сал бирде келе, сал эле бир намерение болуп калса бар дезинфекция кылып салабыз ошол жерди хлорка менен. Ушундай кылып иштедик да, эми бул деген биз канча деген элди сактап калдык. Бул деле ошол жерде жүргөн менин командамды, жана санврач, главврач, ошол жердин прокурору областтын, начальник УВД Алмаз Артысбекович, мен бир команда болуп, бир муштум болуп иштедик да. Ошондо биз сактадык элди. Они все герои, жана мен айткан 5-6 уктаган жокпуз биз күн. Менин кабинетимде тамак жечик. Ошол кезде мен могу жерден операция болуп калды, жарылып кетти эмес. Ошону больницага кечээ наркоз менен операция кылды. Жүрөт замминистр Айжамал. Эртең менен жана Канизовдун постунда ызы чуу,
Я туда приезжаю, успокаиваю, ошо кезде мынау айрылып кетет, канагат, кайра тигет. Аны тигип бүтсөм чоң капка тызычу, аяққа барсам кайра ушуну 3 жолу тикти да эмне врачтар. Анан врачтар айтты, Марат Молдон, сиз кокус бирдек болуп кетсеңиз, биз жооп беребиз. Хотя бы 3 күн кабинеттен чыкпай отуруп туруңузчу, мейли жатпасаңыз. 3 күн кабинетте отурдум, өзүнөн өзүм Кудайдын немеси менен бат-бат бүтүп кетти да. Кудайдын жакшылыгы. Дальше анан кийин бир Солилецкийден келди, биздин таластар, биздикилер батырлар да бар. Берден ызычуу кылышат Бишкектен, обсервацияга киргизгенде. 15 күн жатыш керек да. Ызычуу кылат, анан мен да билбейм, урган бойдон 2 буйшук кармап жана ковид менен талаш келип калышат да. Анан эле айттым, апарып тыккыла аны эме обсервацияга, болот эреки. Барсам, ичинде күрд туугандарыбыз бар экен, түрк туугандарыбыз, кыргыздар, ошаяктан бери ушак келсек, биз эмнеге жатабыз дейт. Анан ошондо бирөө кармалап Паталаский неме айттым начальник. Бар да ЭВС барып туруп, обсервация дайында, мыналардын баарын апарып ЭВСке жаткызып. 14 күн жатат, текшеребиз, таза болсо кой беребиз, таза болбосо дагы 14 күн жатат. Анан жана болду Марат байке барбай ушака жатат. Тыныч жаткыла. Эртең менен жана немелер келиптир, күрд туугандар, кара боролуктар. Марат Молдонович, эмнеге сиз эмнетесиз? Аны айттым, хорошо. Мен азыр күрд туугандарды чыгарып жиберейин жерден. Эртең коронавирус чыгып калса бирөөнөн тарап кетсе, кыргызстар менен жакшы жаман айтышып каласың. Эмне кыласың? Тынч жатсын 14 күн. 28 күн жаткыздым. Таптаза үйлөрүнө кой бердим. Мы так работали, это коллективно, акимдер, ошол кезде айыл өкмөттөр, эң негизгиси эл мен укту да губернатор. Бул өтө чоң мындай талап калган турбайбы? Конечно, там жана мындай тигиндей таластардын өпкөсү мындай тигиндей андай эмес. Мы там работали. Эл ошого ишенди. Бул баягы сиздин алдын ала иш жүргүзгөнүңүздөн болуптур да? Мен корккон жокмун. Биз аны кылбашыбыз керек болчу чынында. Бизди за это мени урушуп атты эмнеге. Эми чыкпайбы? Али алгоритм башка. Мамлекет минтпе деген жок. Мамлекет команда, мен ошо мамлекеттин командасын хорошо деп чыкпай атсам эмне демек эле? Күнүгө селекторный совещание болот, биз талашып отурабыз. Бизде жок. Эми кийин чыкканда красный линияга чынында кирген болбойт да, биз кире эле жүрдүк. Даже Сооронбай Шарипович келгенде айттым, Сооронбай Шарипович кирип чыгайык ичине. Биз сиз көрсөңүз элге стимул болот. Кирдик ада эле кирип кеттик красный линияга. Эми жана красный линияда жүргөн врачтар акча алып атпады. Чында биз келебеш керек болчу айлык жанагындай стандарт болчу. Биз деле өзүбүздүн жаныбызды жертвовать эттик да. Ал кейин айтып берет, ал интип атат. Это не так, это ошо кезде кандай кыйынчылыктар, күндүр уктабайсың, переживание канча. Ты знаешь? Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Шайлоодо ошо элим мени колдоп, ошо эмгектеримди баалап, жогорку кеңешке жөн эле мага азыр баягы бир аксакалым айтат, барсам Марат айнан сага мурун Бабанов көргөн голосту бердик го, эми иштеп берди. Эми азыр деле иштеп атабыз, Кудайга шүгүр, жазап берип атабыз. Ирригация маселеси, мектеп маселеси, мугалим, училищалар, көп да работаем. Мыйзамдарды чыгарып атабыз. Агай, айтсаңыз баягы бул жанагы оору, коронавирус артта калды, бирок сиздин эмгегиңиз элиңиздин оозунда калды дегендей. Эр эмгегин эл билет, эл неме кылбайт. Мен элиме ыраазымын. Жакшылыкты унутпайт да? Таласыма ыраазымын, талас элиме ыраазымын. Анан айтсаңыз, бул ушундай кооз жаратылышта керемет Кыргызстандын жеринде турабыз. Сиз губернатор болуп турганда баягы кадрдан сырткары сүйлөшүүдө баягы арабтар келип бир жардам аркылуу көрүп эле ушул жерге бир эс алуу жайларды курабыз деп айтып калдыңыз. Деп айтып калдыңыз. Жана немеден мен губернатор Жылдызбек деген Улак Федерациянын президенти болуп жүрдү го, Дастан Арысбековичтен кийин. Ошон азыр эле заниматься этет, мен кечээ эле жооптум, Сусан мырда боз үйлөрдү тиги арабтарды. Анан ошол чакырып калды губернатор, отуруп анан арабтар менен сүйлөшүп. Анан ошол жерден предложение ада айтты, ошол андай немеси болчу. Силер бизге көрсөтүп айтмай, Жылдызбек, бет кыдыртпайсыңбы? Булар жанагы, короче, мировой масштабе они рекламу делают, да? Кыргызстанды берейик деп. Сен азыр ушуну баштап койсоң, ушу Жылдызбектин менети бар да как-то. Анан жана арабтар менен сүйлөштүк, жакшы айтып, чай ичип, мындай кылып отуруптур, анан алардын макулдугунан алар кеткен да. Анан кийин сурасам, Марат аке, по-моему, булар беришти дейт. Мы бияка, бирок арабтар жайнап келе баштабады ошодон кийин. Азыр бүт эле араб болуп кетип эле ичине барып келдим. Но ошонун башаты ошодон башталганда, ошо Жылдызбек мен сүйлөшүп, жана арабтарга айтып түшүндүрүп, анан тигилер неме кылып, реклама берип, азыр эми бул туристтер да, они же биздин мамлекетке акча алып келип атат да. Венада мен айылдык Сергей Толстунов деген бар. Кадырдан салат мага немелер. Ушундай эле Альпы деп. Онондой эме турат жанагындай
мөңгү ушундай эле суу агып атат. Ушундай эле бирок ушундай аерде арсы. таза, мондой боксактар жок. Бүт таза, аркасын тазалайт. Жана мал кармаса да бүт условиясы менен эме кемпингтери, столовойлору, обслуживаниялардын баары идеальный. Ошого эле биздики аз эле кичине эле калды, ошого жетебиз. Иштеп коюш керек. Кичине аз мамлекет иштеш керек. Жана иштеп атат азыр. Бюджетти көтөрүп атат, эме кылат. Дальше барып. Я думаю, биздин кичинекей Кыргызстаныбыз алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуп, ага мен да тилектешмин, сен да тилектешсиң. Баарлап иштешибиз керек. Патриоттор көбүрөөк болуш керек. Аны айтып атпаймынбы? Кээ бир эми жакшы идеальный боло албайсың. Сен азыр жакшы болом десең да сени бир көрө бизде ушундай бир неме бар экен да, көрө албастык, ич таарлык, ошону токтотуш керек. Тез аянда отуруп революциялар боло берсе, жанагындай ызушуулар боло берсе, каяктан ар бир моундай революция жанагындай перевороттор болгон сайын мамлекет на лет 10-15 назад уходит. Марат агай, айтсаңыз, акыркы учурларда бизде спортко көп көңүл бурулуп, спортсмендерибиз мыкты деңгээлде ийгиликтерди жаратып келе атат. Буга баягы айрым учурда биздин баягы спортко кызыккан инсандарыбыз да колдоо көрсөтүп атат. Сиз бүгүнкү күндө ушул Талас облусу боюнча бокс боюнча федерациянын жетекчиси, президенти. Бокс кандай өнүгүп атат азыр? Бул ошол баягы мен 2008-жылы Таласка келип иштеп баштадым. Ошондо 2010-жылы го дейм, революциядан кийин. Анан ошол спортсмен балдар бар эле, тааныйт да бирибиз. Ошол бокс 28 жыл болуптур да, ошондо 2008-жылы бокс Талас токтоп калган жок да бокс. Марат аке ушу боксту көтөрбөйүкпү деп келиштик. Хорошо, эмне кылабыз, мындай международный турнир өткүзөйүк. Анан бир күнү өстөрү келди. Сиздин атаңызды эки славасы бар турбайбы? Неге Шопоковдуклар Молдон атанын атынан кылбайсызбы? Ал силер өзүңүз. Хорошо эми, силер макул болсоңор деп. Ушу мен атамыз менен биринчи международный турнир баштадык. Анан ал жерде көп да бул эме спортто кыйын, много акча көп кетет да. Анда мен бизнес, курулушта жүргөм, проблема акча тапшык, иштечик. Ошону көбүнө ошого жумшап аттым да. Бул спортсмендерди чыгарыш үчүн ал только ачып койгон эмес федерация. Бул балдар когда вот региондорго барып, башка мамлекетке барып, рингке чыгып боксташканда анан опыт набирать эте баштайт да. Жакшы тренер керек. Ошо бир 2 жылдын ичинде эле катуу иштедик. Ошондо бир балабыз, Урал деген балабыз, Талас районунан Азиядан 3-чү орун болуп келди. Мына 10-11 турнирди мен өзүм семьябыз жардам берет, акелерим кичине калганын өзүм организация этип турнир атама Уран окутуп бир жагы. Жана мен ушул бизде айылда үйдөн чыкканда Бокоев Кенжебай депутат бар эле. Анда менин иним болот, бир айыламыз. Ушул айыл өкмөт болуптур жанагы. Жазып коет го жолдун жээгине. Кирип аткандагы көчөлөр жазылып турат го жанагы неме кылып туруп. Лозунгтар жазып коет го айылда көчөлөрдүн. Ошондо менин иниме чыкканда жазып коюптур. Кандай эле эме деп. Атаңдын атын чыгарган кубаныч, элдин атын чыгарган бул бакыт деп. Ошодо мына жерге калып калды да. Мына тоже сын герой почти. Оно же иштеп жүрдүм, жерде жүргөн жана боксту алып кеткенин эми көрбөйсүң мына. Мен атам историяда анстеда калды, как фронтовик, но азыр мына бокс имени Мураталиева Молдалыда өтөт да, кавалер двух орденов славы, участник парада Берлина, деп ушундай эмесинде жазылат постоянно. Анын аты чыгып калды. А жана спортсмен балдар мынакей Азия, Кыргызстандын ичин, жана мирге барчу өз болбосо ел бактылуу болуп атат. Өзүң айтып атпайсыңбы, биздин спортсмендер жеңип келсе болбойт. Бак көрдүм ошол. Ошол сөз калганда мен атаңдын атын чыгарган бул кубаныч, элдин атын чыгарган бул бакыт деп. Сыра ошонун эмеси, ошо Бокоевдин жазган эмеси мен аткардым да. Туура. Агай, эми баягы депутаттык эл өкүлү ишмердүүлүгүңүзгө келсек, баягы бизде көп эле сөз айтылып катты. Баягы депутат десе эле акчасы бар. Бай кишилер депутат болот депчи. Бирок кээ бир учурда баягы акчасы жок да депутат болсо болот да.
Бирок ал эми элдин ишеничи. Сиз кандай депутатка аттанып калдыңыз? Кандай депутат болуп келип калдыңыз? Ошол боюнча бир кеп кылсаңыз алгач. Мен өзүм чын деле баягы Октябрьский революция дейбиз, переворот дейбиз, ошодон кийин неме болуп калды. Мен эртең менен келип калыптырмын, 40-50 киши. Губернатор Болотканов деген бар бизде. ТРКда иштеп жүргөн. Ушуну временный правительство жөнөттү, Марат Молдонович бошотуп бериңиз деп. Пожалуйста, эшикке чыктык, сүйлөдүк, айылга кеттим үйгө. Ошо мен зачем ошол күндө мындай болгон неприятно же там. Родинада жагандай болуп атса. Үйгө барып жатып өзүмдү ойлонуп жаттым кечинде. Башым жанынан эртең менен туруп байкем айттым, баня жакшы, баня чогуу башым ооруп. Баняда отуруп ушунча элге иштедим. Ушинтип эле калкыга турбайсыңбы деп кейип отурсам, байкем такылдатып калды. Мен чыкпайсың, эмне болду? Эмне болду, азыр чыгам. Сен жанагы элдер келип калыптыр. Чыксам, бүт райондон аксакалдар келип, сен эмнеге арыз жазып кеттиңби? Жок. Сен эмнеге кетесиң? Сен барып иштейсиң кайра деп. 5-6 губернатор чыгып баарын кетиришип, анан биздин өзүбүздүн бокста жүргөн жакшы балдар бар, билимдүү балдар. Ошонун бирөө мага чалды. Арада мени коюшту, мен азыр временно сизди келет дешип атат, мен отуруп турам, сиз келип калсаңыз деп. Мен силерге мондой тыйын деп келсеңер, менде жок. Мен уже өткүзүп бердим. Жок, Марат. Анда эртең менен барып чогул айткыла, анда мен барып дальше иштей бердим. Пока президент, өкмөт айтса, анан законный мыйзамдуу болду. Мага деле айтышкан, мен алардан сурап турдум дедим, өкмөттүн эмесин, представлениясын. Алар менен арыз сураган жок, просто бошотуп бер деди. Мен жанында болгондон чогуу тургам. Моралдык педагогтук жок, кетиш керек десем. Мен эртең менен келдим, действительно эле эл колдойт экен, өзүм кубандым. Bir 1000'den aşık, 2000'e жақын киши площадьта үйдіріп тұрышты, Марат келсін, Марат деп киргизип отырғызышты. Анан 16 күн өткөндөн кийин, 16 октябрда анан кийин. Анан өкмөттөн распоряжение келди. Айбек Бузурманкулов, пожалуйста. Жерден де чыгып элдер кетирбейсиз, кой, өкмөттүн эмеси келди. Мен деле болду, иштедим, жакшы деп элден ардактуу атуу беришти айдан. Чапан калпак, камчысын берип, узатып коюшту жакшынака. Анан ошо менен ойлогом, мен иштедим. Элиме өзүм областыма кызмат кылдым. Значит, республикага кызмат кылыш не суждено. Ушу менен неме кылып бир, акырын бир бизнес кылып, быйканчы фермерствомен заниматься этем деп ой болуп жүргөм. Дастан Арысбек Шөкөзем соратник болуп калды. Ошо кишинин убагында губернатор болдум. Экөөбүз көп жакшы иштерди иштедик. Менен кичүү 10 жаштайт. Өзүм да мындай симпатиям жакшы. Агайын бир айыл өкмөттөнбүз да башка айылда. Айтып калдым, Марат болду, чыгайык, тандем болду. Мен жана эле койбойсуңбу десем, жок, болбойт. Экөөбүз али кыла турган иштер көп, Марат болду. Эмне кылып атсыз? Хорошо кетти. Анда мен партиядан барайын, сен одномандатныйдан бар, тандем болду. Ошону неме кылышты, кубанышты. Экөөбүз чыктык. Эми бул жерде жана эрем кегин эл жебейт деген кыргыздын макалдары бар туурада. Конечно, переживать этесиң, эми уже койдум. Эртең өтпөй калсаң кандай болот? Элдин колдоосу. Анан көптөрдөн угасың, элге кылсаң деле эл неме кылбайт, билбейт, иштесең деле билбейт деп. Көптөр айтат да, мен улуулар, немелер. Жок. Мен действительно али кечен өзүм элиме таажим кылам. Дайыма ыраазымын. Ошол жерде ошо баягы мен грамота өрүп жүргөн, мен ошолор менен өтүк кийип жанында жүргөн, мен ошо менен жана БСР каскан, мен ошо менен арык чапкан элдерим бүт баары бир жаккадан баш бир жагынан кол чыгарып, жакшы голос менен колдоп беришти. Мен өзүм деле эме кылган эмес, мен жана шайлоо бүткөндө мен за Дастана переживал, как-никак спикер болду, второе лицо государства болду, анан таластан, анан ошо киши өтпөй калса, бул бир эле мен эмес эми. Мындай башка нелерди ойлоп коет дедим, ушу ынтымак болсо, ушу баласын көтө жаш, перспективный көтөрүп койсо болмок да деп. Ошол болду намыстуу, намыстанып аттым. Жок, эми кылсам Дастан Арысбековичти өткөн өзүм караганда жок.
7 mingге, 8 миң, 10 миңге жақын голос, ата жараларын барын қоссаң, талай эле голос алып тұр. 15-20 миңдей тегерегинде болуп тур да, 15-20 миң тегерегинде. Оны кантип эме кылбайсың? Там мен билбейм мен башкаларды. Мен бере турган акчам деле жок болчу. Эч ким билет өстү. Мен жанымда кимдер жүрдү? Апрель Батырлар жана биздин штабта. Өт простой балдар жүрдү. Мен жанымда бир айыл өкмөтү болуп иштеген же бир кызмат иштеген бирөө да көргөн. Мен айтмай бирөө тыйын жок, анда салбай эле бар кимге болсо салып. Башка айылдар бар, анан биз депутаттар чыгып аттык айылдан. Айылдан да айтып аттым, бул иниме салып койгула, жаш иштесин. Мына салгыла ушулар өтсүн деп. Мына жакшы ошолордун ичинде депутаттардын ичинде эң улуу мен экем. Жакшы ой тилегимди айттым. Нурсултан Шергазиев өтүп кетти айылдан. Бакыт Чойбек өттү. Жаш балдан Дастан өттү. Мен төртөөбүз. Булардын эми аз улуусу, жакшы эле ынтымак бар. Мамлекеттик проблемаларды чечкенге мыйзамдар. Сен ушул 2,5 жыл аралыгында кандай мыйзамдар жасаңыздар? Депутат деген өзү кандай болуш керек? Эми депутаттар биздин өзүнүн фракциядан где-то бир 2-3 ай мурун беле сураганда бизде 60тан ашык мыйзамга алып чыгыптыр да биздин фракция. Ошонун баарына авторбуз кээ бир жеринде. Анан кече жакында эле бир мыйзамды алып чыктым мен өзүм. Жанагы дене тарбия жана спорт комплекстерин куруу. Бул жакшы мыйзам, мен өзүм делем. Эгерде баягы мурун өзүң менчик жериң болсо, буга чейин сен ошону трансформация кылыш үчүн айыл өкмөткө өтүп бересиң. Анан айыл өкмөт трансформация кылат, анан сага берилетинди өзү айыл өкмөт өзү билет да. Тут же страх бар да, риск бар. Жана жеке менчик ээси. Өзүнүн баласын өткөрүп алат да. Неме кылат деп. Может башка бирөөгө берип коет, может конкурс кылып коет ошону трансформация болгондон кийин. Ошону азыр мен эме кылып бердим, депутаттардын колдоп алдык. Бүт аз президентке кетти. Эгерде сен өзүң менчик жериң бар болсо, именно дене тарбия, ден соолукту чыңгоо комплексин курам десең, спортивный оздоровительный комплекстерди сага өзүңө трансформация кылып берет да, а башкаларга болбойт. А так жанагы МЧС немелердин баарына трансформация кылганда аны мэриялар кылып берет да, но именно частный лицого, частный жерине именно ошол дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплекстерин курам десең, сага мамлекет азыр ушул мыйзам негизинде. Эми бул керек да азыр эми ден соолук жашоо булагы дейбиз. Азыр ар бир айылдарда бир силерге окшогон мыкты эр азаматтар чыгып туруп, ошондой комплекстерди салып койсо, эч зыян жок деп барасың. Заплатить за все условия, душ, бассейн, жандай массаж, лечебный массаждар алып турсаң, Европадагыдай эле болосуң да, ошого келип атабыз да. Ушул мыйзамды жакында эле кабыл алдырып бердим. А так көп жаңа айтып атпаймынбы бир. Ошондой эле бир аз где-то бир биздин фракция өзү бир 100га жакын мыйзамдарды өзгөртүп, жаңы мыйзамдар алып чыгып, Дастан Артишбекович экөөбүз канча бир 10 чакты мыйзамды неме иштеп чыктык. Дастан автор, мен соавтор, мы вместе работали над этим. Көп жакшы мыйзамдар неме болуп атабыз. Мунун баарын айтып отсак. Анан ушу акыркы суроо болсун, ушу депутаттык ишмердүүлүгүңүз тууралуу. Баягы депутат мыйзам жазыш керек. Анын иштешин көзөмөлдөш керек. Бүгүнкү учурда ушул баягы жаштардын көбүнүн баягы эмеси бар да, амбициясы бар. Депутат болсом дегенчи. Депутат деген өзү кандай болуш керек? Ким болуш керек? Эми саясатчы деген бул өзү мен түшүнүгүм боюнча жана политик деп коет го орустар. Многофункциональный адам болуш керек да, саясатчы көп тармактуу адам болуш керек да негизи. Европаларда көрүп атпайсың, Америкада 50ден ашканда 60 жаштагылар 70ге чейин парламентке көп чогулат да. Бул көп тармактуу деген кайсыл? Саясатчы болуш үчүн сен мисалы үчүн өзүң жаңы мага суроолор өтүп кой жайдыңыз берет деп атпайсың, койду да жайып көрүш керек. Ошол спортто да болуш керек, айыл өкмөттө болуш керек. Айылдык кеңештин депутаты болуш керек ушу пространствонун ичинде. Ошол райондук кеңештин депутаты болушуң керек, городской депутат. Анан же болбосо ошонун ичинде жанагы бир производствону башкарышың керек, же бир губернатор, же аким болушуң керек. Ушунун баарын көрүп, жуурулуп чыгып анан барып көп тармактуу адам деген, саясатчы деген ошо да. Сен саясатчы болуп, могу эмеге жогорку кеңешке келип отурсаң, бул жеңил болот да ишиңе. Мыйзамды эле айтып атпаймынбы жана? Бир мыйзамды сен өзүң ойлоп, ошону жанагы тууралап, немелерине, параметрлерине
мыйзам токуйт дейт го. Ошо токуп чыгып туруп алып чыккандан кийин ошол мыйзам күчтүү мыйзам болуп чыкса, сен өзүң жүрөгүңө жагып, элиңе жаба турган, элдин керине тие турган мыйзам болсо, анан ошону көзөмөлдөгөндө да ты уже это все знаешь внутри ты. Ушуна полочкасы менен мыйзам ачкан, ошол мыйзамды кээ бир министерстволор же бир ведомство төрөмөсү болсо уже сураганга сен ошону чыгарып, ошонун аткарылышын, ошонун кылынып атканын сага мүмкүнчүлүгүң бар да, микрофонуң бар ошо жогорку кеңеште айтып. Ушундай да мен өзүм ойлойм, ошо саясатчы деген ошо көп тармактуу адам болуш керек да. Бардык баскычтар тепкичтерди басып келсең, андай келди түшүп калбай. Мисалы үчүн көп тармакты басып келсең, бирде комитеттер бар. Мисалы үчүн аграрный комитетке барып каласың, социальный комитетке барып каласың, еще жана ТЭКке барып каласың, биздин Токен. Бардык комитеттер болгондо эле ты должен знать это все. А сен жанагы баарын көрсөң, мисалы үчүн жаратылыш боюнчабы, сен анын баарын кармап көргөнсүң да, ты знаешь. Это ирригация боюнчабы, ты все знаешь, где. Таласта сен кайсы жерде канал бар, кайсы каналды оңдош керек, кайсы неме десең, менен баштаса мен уже любой министр, который они не знают, я знаю, да. Хотя это не мой, мен губернатор болуп иштедим да. Анан жанагы билим берүү тармагында кайерде кандай көйгөйлөр бар, кантип оңдоп кетиш керек. Мына кече эле мен бизде азыр врачтар дефицит болуп атпайбы, биздин Таласта эле 160 врач жетишпейт да. В то же время бизде медучилище бар. Таластачы. Эми азыр медучилищени бүтүрүп, Бишкекке келип, мединститутка тапшырып, профессия алыш үчүн это тоже проблема да. Может контракт төлөйсүң, жатакана, тамак аш да. Мен өткөндө азыр бир идея киргизип атам, азыр медучилищени бүтүрүп алсам быйыл. Мына быйыл барсам мага мугалимдер айтып атат да, Марат Молдован иштейт. Мына телевизордон көрдүңөр деле болуш керек. Бизге дейт медучилищеге өмүрү бир депутат же бир министр келген эмес дейт. Анан абсолютно ошо Союздан бери ичи ремонт болуп атат. Батарейкалар иштебейт. Ну а жерде биздин 600 800 студент окуйт да. Депутат басып барган эмес. Анан барбап түрдем, анан мен да тамашалап койдум. Мында нормальный депутат шайласаңар, мага окшоп келмек да. Анан жана мисалы үчүн жүгүрүп жүрүп ошо интерактивный доскаларды алып бердим бир жерде. Анан жер үйдөн алдыртып бердим, суранып. 10 компьютер алып берип бердим. Эчтеке жок да, азыр технология өнүгүп атат да, аларда медучилищеде окуш керек да. Эртең азыр барып медучилище бүткөндө баары эле электронный эле жанагы каттар, немелер, рецепттери бүт бар. Они должны это все знать, у них нет абсолютно. Ошонун баарын азыр алдыртып бердим. Анан келип Минфинге кирип сүйлөшүп, ушундай бир неме кылса макулдугун берди. Через месяц уже, по-моему, кетип туруш керек. 5,5 миллион сом. Ичинин баарын жанагы отопленияларын жасаган эле. Анан азанын сыртында көрүнгөнү баягы эски кызыл кирпичтен да Таласта. Анан жана губернаторго кайрылдык, медучилищенин директору жаш баласы ошол. Азыр жок дейт, эми сентябрга ичин кылып берсем, Марат Молдович фонддон бөлүп берейик деп, бизде жана Бакубат Талас фонду бар да. Ошодон бери сыртын жасап койсо, анан мен ошонун бет маңдайында эле жашайм, этажный үйдө. Жана кыздар кышында физкультура сабагын эшиктин алдында ойношот да. Эти девочки должны потом замуж выходить, должны рожать, блин. Кыргызды өтүш керек, иштеш керек бир жагынан. Ошолор суукта ошол жерде заниматься этишет да. Это тоже больно. Эми ошонун спорт залы жок. Азыр өткөндө Алымкадыр Сабирдинович менен сүйлөштүм. Эми муну азыр биягын бүтүргөндөн бир фонддордон чоң изденип туруп, муну бир спорт зал салып берип койсок мына жерге. Анан кийин жана Талас технологический институттан Баткенде ачылган экен, факультеттерде лечфак, да, бир факультеттер. Ошону ачып бүтүрүп, ошол Таластын ичине окутуп койсок, жана жерден чыгат, терге тапшырат, окуйт. И не надо там Бишкекке ехать, не надо. Анан бүткөндөн кийин ошол жерге, ошол жерде окуп атканда, возможно, ошол жерде өзүнүн балдарга турмушка чыгат, ошол жерде врач болуп калат да, жана дефицит жоюлат да. Бул проблема, ошол проблеманын үчүн иштеш керек да. Ушундай нерселерди кылыш керек азыр. Рахмат агай. Көрөбүз кандай болот. Бүгүнкү ушу биздин эфирге келип бергениңиз үчүн, ушундай керемет жаратылышта керемет маек куруп бергениңиз үчүн мен деле силерге рахмат айтып коеюн эми. Чакырып ушул жерге. Было орустар айткандай прекрасно. Өзүбүздүн природабыз, силерге окшогон мыкты эр азамат балдар менен неде отуруп маек куруп. Действительно душевный маек болду да. Сен сурадың, мен болгонун баарын чынды айтып бердим. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Сокол Медиа менен жаратылышта берүүбүздүн коногу Талас облусунун мурдагы губернатору, жогорку кеңештин 7-чакырылышынын
ишеним фракциясынын депутаты Марат агай менен маек курдук. Ушундай сонун жаратылышта керемет маек куруп бергениңиз үчүн агай сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.